Мына урматтуу KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз Кара-Балта шаарынын Полтавка айылына келдик. Полтавка айылынын Коминтерн көчөсүнүн 38-чи үйү сатылып жатат. Мына 38 жазуусу бар. Мына биз ушундан тартып воротадан эшик астына кирдик. Мынакей. Киргенде эле биздин көз алдыбызга суу. Бизде көп жерде суу проблема да, бул жерде сууда проблема жок экен. Мынандай суу экен. Жакшы экен. Бул үй орус кемпирдин үйү болгон экен. Буну карай турган бала бакыра болбоптур. Ошон үчүн киргенде эле ушундай кичине эшик астыларында порядок жогураак сыяктуу экен. Мынакей үйү. Кана үйдү ачпайсызбы? Азыр үйдү ачабыз. Көрөбүз. Ушундай эмелер экен. Үйдү ачсын. Мынакей үйдү ачканда эле Бисмиллахиррахманиррахим деп кирейли. Мынандай кичинекей коридор экен. Мына ал жерден печкасы экен. Мына үйгө от жагылат экен. Анан киргенде эле дагы бир комнат үй экен. Мынакей мынандай эми илгерки орустардын үйү. Мынандай киргенде жакшынакай зал. Бул мынол дубалдарды көгөрүп кетти деп ойлобогула. Бул дубал башта башка синка менен акталган экен. Көк свет менен актап, анын сыртынан ак менен актаганда ушундай свет болуп калыптыр. Мынакей жакшынакай заңгыраган үй, орустук болсо дагы. Кышындасы аябай жылуу. Мынакей сыртка чыктык. Бул жер эшиктин асты. Андан кийин мынанда кичинекей кухня, перемянка экен бул. Мынакей бул ушундай кухня. Бул жерде дагы татынакай печкасы бар. Мынакей. Бул жагы спальня экен кухнянын. Мынандай. Мынакей. Көрдүңөрбү? Бул айнектери тияк жагына кирген. Ушундай жакшы. Андан кийин бул жагы мынандай өзүнчө кандай десем, өзүнчө бул жагы бир эме экен да. Навеске окшогон. Могул жагы болсо погреб деген болот экен. Картошка, пияз, варенье, салат бардыгы сакталуучу кампа. Кыргыздар айтмакчы кампа. Бул жагында дагы бир комнат. Мынандай жайындасы бул жерге газдарды коюп алса болот экен. Мынакей ушундай бир комнат экен. Жайында тамак даярдаса болот. Бул жакта дагы бир комнат мынандай курятник, тооккана экен. Мынакей тооккана. Андан кийин могул жерде болсом бул гараж экен. Только илгерки Урал мотоцикл киргизген гараж экен. Эми буну ачпай эле коелу. Андан кийин моундай жакшынакай банясы бар экен. Мынакей баня. Могул жерден моундай кийим чечине турган жери. Андан кийин мынакей жууна турган жери. Банянын ичинде эле от жагылат экен. Могу печкасы экен. Мынакей бул печка. Андан кийин эми биякты да аны эметтим эле, жана көрсөтпөй калдым, кечиресиңер. Мына мотоциклга ылайык. Мынакей мотоцикл киргизгенге ылайыктуу гараж. Мынандай экен. Мынакей бул гараж.